кошоматчылыкты жакшы өздөштүрүп алдык да. Ар бир жаран, 6 миллион жаран өзүнүн жон териси менен бир өзгөрүүнү сезиш керек. Сиз ошону сездиңизби? Бул жогорку кеңештин мындай жарым эмеси бар да, иммунитети. Ошол эле мезгилде конституцияны жанагындай алып чыкканга укугу жок. Кыргызстанда кризис дүйнөдөгүнөн дагы оор, себеп дегенде биздин абалыбыз өтө оор. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Бийлик алмашканда, ар бир бийлик алмашканда сиз бир жалгыз жеке кыргыздын инсаны катары бир пайда көрдүңүзбү? Зыяндан башка, же ушул революциядан бир түшүм көрдүңүзбү? Революция эмне үчүн болот? Революция болгондон кийин бир чоң өзгөрүү, элдин жашоосунун жакшырышы үчүн бир чоң өзгөрүү болсо, ошону революция дейт да. Жеке мага эмес, мамлекетке деп айтып жатасыз, мамлекетке өзгөрүү болгонун көргөн жокпуз бардыгыбыз эле. Жеке сиз өзүңүз дагы көргөн жоксуз да эчтеке. Көргөн жокмун. Көргөн жоксуз. Ар бир жаран, 6 миллион жаран өзүнүн жон териси менен бир өзгөрүүнү сезиш керек. Сиз ошону сездиңизби? Сезген жокпуз, бүгүнкү күндө да сезген жокпуз. Сезген жоксуз да. Жашоонун жеңилдешин, бир башка нукка бурулганын сезилген жок да. Ошол эле убакта бир топтун же болбосо бир команданын гана жеңиши болбосо, бир топ утулуп, экинчи топ утулуп, алмашып, ошолор гана бийликке келип, ошолор үчүн бир жеңиш болбосо, жалпы жумурай журтка эч кандай жеңиш болбой жатат. Мен бүгүнкү күндү эле айтып аткан жокмун, ошол 3 революцияны айтып атам. Ошол эле мезгилде 9 жолу конституция өзгөрүптүр. Ар бир өзгөрүү, конституция өзгөргөндө эл сиз бир сездиңизби мындай жакшы жакка бурулганын? Менин оюмча эч ким жон териси менен инсандар ар бир жаран сезген жок. Себеп дегенде бул баш мыйзам. Баш мыйзамдын өзгөрүшү элдин жашоосунун жеңилдешине өзгөрүш керек да. Тескерисинче ошо 9 жолу өзгөргөндө ошол отурган бийликтегилердин булчуңдарын чыңаш үчүн, бийлигин күчтөнтүш үчүн, гайканы бурап, күчтөнүү үчүн гана өзгөрүп келатат. Мына 10-чы жолку азыр өзгөрүү дагы мен ошондой эсептейм. Бүт дүйнөдө кризис болуп атат. Биздин Кыргызстанда кризис дүйнөдөгүнөн дагы оор, себеп дегенде биздин абалыбыз өтө оор. Ошол эле мезгилде бюджетибиз 40 миллиард недобор болуп атат. Ошол эле мезгилде эшикте кышка даярдык, элдин үйүндө көмүрү жок, уну жок. Эл аябай кыйналды азыр. Ушундай мезгилде ошол эле убакытта ковид азыр ар бир үйдө ковид менен ооругандар ооруп чыгышты, канча жакындарын жоготушту, бүгүнкү күнүнө 500дөн чыгып атат. Ушундай мезгилде биз экономика менен, биз чарба менен, биз реформа менен, өзгөртүү менен, жеңилдетүү менен, ушул абалдан кантип чыгып кетүү менен алек болушубуз керек да. Негизги маселе референдум менен эмес да. Референдум менен бул башкаруу системасын өзгөртүп, бир күчкө, бир колго чогултуп алуу менен, эгер ушул мен азыр айтып кеткен жашоодогу бүт нерселер чечилсе, анда эки колдоп колдосо болот да. Биздин кыргыз көрүнүктүү инсандарынын бир катасы кеткен кишини мындай адам ордуна көрбөй, бул бүттү, кетти, бул үзөңгүдөн түштү деген мамиле кылып, келген кишинин эртегене намаз окуп, ал кишиге ашыкча сөз айта албай, жүгүнүп калган учурубуз, бул биздин эң чоң катабыз болуп атат дагы. Бүгүн мисалы ошол жөнөкөй эле сиздин досуңуз дейинби, же сизден улуу ал киши отурат, ал киши эмне үчүн барып бетине чогулуп барып, сиз мисалы үчүн мыйзамды жакшы билген адамдар, ошол эле легендарлуу парламенттин аксакалдары бүгүн көздөрү бар, бир уюшуп алып, чогулуп барып, тегерек столдо кеңешип кескен бармак оорубайт деп отуруп туруп, Садыр, бүгүнкү күндө бул конституцияны биз деген өзгөртө албайбыз. Анткени артыбызда калкылдаган 6,5 миллион кыргыз турат, эл турат. Биз деген алардын ою менен, алардын багыты менен дагы
кеңешип туруп жасашыбыз керек. Сага чейин келген президенттердин кылган иштерин көрдүң деп айтканга эч ким жокпу, айта албайсыңарбы же ушуну мен түшүнбөй атам да. Биз эми ушундай абалга келип калбадыкпы? Кошоматчылыкты жакшы өздөштүрүп алдык да. Кимдер кошоматчылыкты жакшы өздөштүрүп, ошону жакшы ишке ашыра алса, алар дайым тепкичтен тепкичке өсүп келатпайбы, же болбосо бир жакка илешип калып атышат. Ошондой кошоматчылар дайым тегеренип, ак үй көгүйдө жүрүшөт. Алар өздөрү өмүр бою жүрүштү, же болбосо же балдары, ошентип жана аксакалдар деп атабыз, же бир авторитеттүү кишилер. Мына кече көрдүк го, мисалы үчүн жана кеңеш, конституционный кеңештеги составындагылардын ошодон эле көрүнүп турбайбы? Тескерисинче, көпчүлүгү ушу конституцияны өзгөртүп, ушуну жакшы айтып, бирдекеге ээ болуп калайлы дегендердин көпчүлүгү ошондой болуп атат. Реформа эмес, биз референдум менен бүт нерсени өзгөртүп ордуна коюп алабыз деген түшүнүк болуп атат. Баары тегерегиндегилер ушуну өзгөртсөк, анан кийин толук кандуу бийликке биз жакшылап отуруп алсак, анан кийин жасайбыз деп. Ага чейин убакыт кетип калып атат, ага чейин эл кыйналып атат, жашоо күн оорлоп кетип атат. Тескерисинче, бүт баарын ушул нерселерди ордуна келтирип алып, акырындап, анан кийин эл өзү эле айтат эле, эл өзү эле колдоп кетмек. Кандай башкарсаң ошондой башкар, биз сени колдойбуз депчи. Бүгүн ошол силердин жанакы сурооңарды узатып койду. Ошол депутаттар мыйзамда отурат. Сиз өзүңүз ошол жерде мен мыйзамда отурам деп ойлойсузбу же кандай? Ар кандай ойлор айтылып жатпайбы? Бизге өзү 5 жылга деп Конституцияда даана жазылган. Бирок жанагы форс-мажор бар. Эгер да бүгүн элестетип өлкөдөгү абалга байланыштуу парламент, жаңы парламент келгиче отуруп туруш керек. Ал жерде да бир статья бар да. Бул мындай логика менен алганда туура да, бир акт прием болуш керек да. Сөзсүз. Эгер да мына президенттик башкаруу дейм да, шайлоо болгон атат. Азыр ийо бүгүн ким болот эле, эгер парламент жок болгондо? Президенттик шайлоодагы парламенттик шайлоодой болуп, мындай иччи кылыш болуп, ызычы болгондо бир караан болуп турган легитимдүү бир орган болуш керек да. Ошол мезгилде ошол миссиясын аткара турган. Азыр бюджет келди, мына бизге 21-жылдын бюджетин кабыл алышыбыз керек. Мына 20-нын аткарылышын ушуларды талдап чыгыш керек, э? Ушул бюджетти биз кабыл алышыбыз керек. Аны ким кабыл алат эле? Анан жанагы ратификациялар бар, гранттар бар, кредиттер. Ушуларды карап турганга биз сөзсүз керек. Ал эми бул жогорку кеңештин бул мындай жарым эмеси бар да, иммунитети. Ошол мезгилде Конституцияны жанагындай алып чыкканга укугу жок. Мен ойлойм, бизде жакшы сөз бар, Кудай колдойт деген. Мүмкүн чын эле кыргыз элин Кудай колдоп, бир жакшы нерселер чечилип, эртеңки биздин урпактарыбыздын келечеги бир жакшы бир маанайда болот го деген үмүттөбүз. Маегиңизге чоң рахмат. Рахмат, сиздерге да чоң рахмат. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.